Всем привет. Всем привет. Биздин курс полностью онлайн форматына өттү. Кандайдыр бир убакытка, 1 жыл, 2 жыл. Себебини бүгүн айтамын. Эмне үчүн онлайн форматы офлайнга караганда жакшыраак, артыкчылыктары жөнүндө, эмне үчүн онлайнды тандаш керек экендиги жөнүндө сөз болот. Айтып жаткан кезде мен өзүбүздүн биздин курс, то есть именно жашыл алма курсу жөнүндө гана айтамын. Онлайн курстар Кыргызстанда көп. Ар кандай түрү бар, ар бир курстун өзүнө жараша условиясы, шарты, правила, эрежелери бар. Бүгүн мен именно өзүбүздүн курстун именно артыкчылыктары жөнүндө айтып өтөмүн. Биринчи, эмне үчүн онлайн? Биринчи эле себеби онлайнда офлайнга караганда результат жакшыраак чыгып атат бизде онлайнда. Офлайнда деле артыкчылыгы бар, живые уроки, встречи, бирок онлайнга караганда ал жерде проблема көбүрөөк болуп атат. Себеби шаардын бир четине келиш керек, көрсөтүлгөн убакытта расписание боюнча келиш керек. Эгерде жумушуңар чыгып калса, ар кандай ситуация болуп калса, ал сабактар өтүп кетет. Күндө өтүп кетет, убакыт да өтүп кетет. Онлайнда это не так, андай болбойт. Онлайндын биздин курстун бирден бир эң жакшы жери бул видео уроктор. Видео урок дегенде бизде бир аз туура эмес ассоциация болуп калган. Видео урок десе бир видеону жиберип коюп эле иптеп анан все ошону менен бүттү дегендей ассоциация калып калган. Андай эмес бизде. Онлайн урок, биздин видео уроктун бирден бир артыкчылыктарынын бири бул силер каалаган учурда кирип көрө бересиңер. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 ай өткөндөн кийин унутуп баратканыңарды байкадыңар же чтобы просто освежить памятти кайрадан жаңылап алуу үчүн просто еще раз кирип көрүп коесуңар и все. Ал уроктор с вами навсегда калат. Бизде прямойдон урокту өтүү опытын биз жасап көрдүк. Прямойдон досканы чыгарып ошол жерден сабак өткөн опытты жасап көрдүк. Прямойго кээде бирөөдүн жумушу чыгып кире албай калат экен. Бирөө кирип отурган кезде зарядкасы түгөп калат экен, бирөөгө звонок келип калат экен, бирөөдө мегабайт түгөп атып, баягы урокту полноценно түшүнбөй калып, андан кийин ал записти баштан аяк карап отургандан көрө, у нас есть ёмкий, кыска, керегини прям того тере деп коет эт. Эң керектүүсүн түшүндүргөн видео урокту специально ошол опыттан кийин видео урокту бир жасап чыктык. Видео урок дегенде бул видео урокту тема жиберилгенден кийин у нас будут живые уроки, онлайн живые уроки. Когда видео урокто силер көргөндө биз онлайнда заданиялар менен, суроо жооптор менен бышыктайбыз. Закрепление сөзсүз бар. VIP'де индивидуально закреплениялар көбүрөөк, конечно, группаныкы жумасына жок дегенде бир жолу сөзсүз закрепление болот. Живой урокто прямойдон чыгып, живой жолугушуп, учурашып, кандай суроолору болсо, кайсыл темада түшүнүксүз болду, кайсыл темада суроолор болду, анын баарын сөзсүз отрабатывать этилет. Видеону жиберип койду, до свидос, ошону менен бактылуу бол. Нет такого, обязательно обратная связь болот. Обязательно. Ансыз болбой калат. И так как мен бул сөзүмдү көп кайталайм, студенттериме да көп кайталайм, видеолорумда да көп кайталайм. Бизде 3 этап бар. 3 этап бул. Биринчиси тил үйрөнүүдө 3 этап. Биринчиси түшүнүү. Экинчиси эстеп калуу. Үчүнчүсү колдонуу. То есть ар бир киши 3 этаптан өтүш керек, эгерде пайда алам десе, то есть сүйлөп кетеммин десе. И өзүңөр байкагандай эле биринчи этапта гана мугалим керек. Ну, более-менее, да, биринчи этапта, түшүнүү этабында силер максимально теманы 100% түшүнүшүңөр керек. 100% түшүнүшүңөр керек. Не должно быть, мындай болсо кандай болду экен деген суроолор силерде пайда болду, бирок ал суроолор жоопсуз калбаш керек. Биринчи этап. Экинчи этап ошол силер мугалим берген информацияны эстеп калуу или сиңдирүү. Вот здесь, могу жерге сохранить этиш керек.
тетрадьда эле калып калбаш керек, ал ооз сюда кириш керек. А бул жерге киргенден кийин мына азыр колдонуш керек. Колдонуш керек. Мен буну еще эме менен да салыштырамын. Бизге бир кийим жакты. Давайте скажем, кофта или футболка бир или көйнөк. Бир көйнөк жакты, көрдүк, жактырдык, барып сатып алабыз. Бул информацияны түшүнүү, то есть алабыз информация. Аны келип, аны карап, шкафка илип коебуз. Ал бизде бар. И аны биз бир күн, может, тойго, может, куда-нибудь кийип чыгабыз. То есть колдонуу. А люди что делают? Барды, алды, жактырды, тандады, көйнөктү алып келди, кийип көрдү, баары сонун, и шкафка илип койду дагы ошол бойдон калды. Кийбейт. Ну, просто колдонбойт. Себептери эмне? Уялам, мага кийин жакпай калды, дагы еще что-то. Допустим, орус тилди үйрөндү, кантип сүйлөштү үйрөндү, окончаниялар кандай болду, бирок сүйлөбөйт. Уялат, тартынат, коркот, тура эмес сүйлөп алам деп. И мындай, если вот так сравнительно караса, это очень смешно, это очень обидно, это грустно, что билип туруп сүйлөбөгөндөр. И биринчи этапта мугалим керек болсо, эстеп калуу менен колдонууда бул это уже почти 100%. Ну, я бы даже сказала, не 100, а 95%, 95% это бул силердин жумушуңар. Понимаете? Как только человек поймет, что самостоятельность болуп, өзүнө жоопкерчиликти алганда, ошондо үйрөнүп баштайт. Бул мугалим мени сүйлөтөт эмес, ал информацияны берет, мен сүйлөйм да, понимаете? Ошону түшүнгөн киши бат сүйлөйт, наоборотчу. Анан өзү эч нерсе кылгысы келбей, бирок бирөөдөн күтүп отура берсе, могу мага үйрөтөт, иши кыл деп үйрөтөт, билбейм, мен сүйлөтөт деп отурса, андай болбой калат, потому что даже если я захочу, мен өзүм кааласам дагы, мен силерди сүйлөтө албаймын. Ал сүйлөгөн киши өзүнөн. Допустим, бирөөдү заставить человека невозможно. Невозможно заставить. Заставить человека полюбить тебя, заставить человека уважать тебя. Бирөөнү мени уважай меня, пожалуйста, деп мы не можем заставить. Этот человек либо тебя уважает, либо не уважает. Точно так же мен говорит, талап кылыш керек, талап кылсаңар мен окумакмын, мени бирөө контролдосо дейт. Ал это самообман. Ал киши өзүн өзү алдагандыгы болуп калат. Алар эгерде өзүнүн контролдо, өзүнүн самоконтроль жок болсо, ал мугалим койт, анын үйүнө барып жашап алсын, ал киши үйрөнбөйт. Тилекке каршы. Ал чындык, ачуу чындык, жагымсыз чындык, бирок чындык ошондой. Киши качан гана өзү кааласа, анда үйрөнөт. Анда мугалим биринчи этапта гана керек. И в итоге, то есть, так как биз информацияны жеткирүү, сүйлөшүү этабында, колдонуу этабында бизден гана пассивный жардам гана бере алабыз. Аябай активный жардам беришти каалаганда деле это невозможно, мүмкүн эмес просто. И ошондуктан онлайн удобно, каалаган жерде туруп, каалаган учурда. Ну, там эми каалаган учурда деген аябай эле каалаган учурда эмес, уроктор белгиленет, живой уроктор. Живой урокторго убагында кириш керек. Допустим, расписание боюнча коюлат, ушул күндөрү живой, а бул күндөрү видео урок деп. Видео урокту көрүп, задание аткарып койгон жетиштүү. А живой урокторго кирүү керек. Тут надо заходить. Каалаган учурда аябай эле живой урокко да мен каалаган учурда кирем деген эмес. Кимде кандай дагы суроолору болсо, курс боюнча ылдыйга суроо калтырсаңар болот. Жана керектүү пайдалуу ссылкалар ылдыйда вот здесь оставлю, кирип каттасаңар болот. Ошондой эле курста биздин 3 туру бар. Группа стандарт деген тариф бар. Есть премиум, мини группа, жана индивидуальный премиумга кирет, анан VIP бар. На сегодня все. До свидания.